Қалған дуалардан, қабыл болбой қалған умралардан Алла сақтасын. Құран бұл Алланың китеби. Құран бұл Алланың ақырқы китеби. Құран бұл Алланың сөзі. Ошо Аллах Таала Құранда айтат, иман келтіргендердің бардығы бір туған. Ушул жерде отырғандардың бардығы бір туғанбыз ал. Оштон болобу, Жаллабаттан болобу, Таластан болобу, Дунган болобу, Уйгур болобу, Казак болобу, Аллах Таала айтты. Аллах Таала Құранда сказал: "Воистину верующие все братья". Имеет значение, каяктан экенин, эмне жактан экенин. Ошон үчүн туугандар, ушул жакта отургандардын баардыгыбыз бир тууганбыз. Эгер биз ушундай Куранга иман келтире турган болсок, анда бири-бирибизге жардам бергенге жеңил болот. Бири-бирибизди жакшы көргөнгө жеңил болот. Уйкуну таштап мечитке барганга жеңил болот. Телефонду таштап тахажутка барганга жеңил болот. Эгер Куранга ишенбесек, анда бизге кыйын болот. Биздин пайгамбар, пайгамбарлардын пайгамбары. Биздин пайгамбар акыркы пайгамбар. Биздин пайгамбар жиндерге да пайгамбар, айбанаттарга да пайгамбар. Биздин пайгамбар периштелерге да пайгамбар. Биздин пайгамбарга чейин пайгамбарлар келет эле. Пайгамбарлар өткөндөн кийин артынан дагы пайгамбарлар келип турат эле. Алар бир убакта эки пайгамбар келет эле. Пайгамбарлар айтат эле: "Я коми" деп кайрылат эле, "Менин коомум" деп кайрылат эле. Биздин пайгамбар келди, ал айтты: "Айханнас", ал адамдар деп кайрылат эле. Биздин пайгамбар акыркы пайгамбар, андан кийин пайгамбар келбейт. Пайгамбарыбыз 40 жашында пайгамбар болду. Биринчи күнү төрөлдү, 40 жашында пайгамбар болду. Ушул жака көчүп келгенине хижратта биринчи күнү келди, биринчи күнү коюлду, 63 жашта өлдү. Ушул Мадина шаарында коюлду. 23 жыл пайгамбарыбыз мээнет кылды. 13 жыл Меккеде, 10 жыл Мадинада. 23 жыл ичинде Куран толук түштү. Сиз айтайын дегеним, урматтуу апа, урматтуу ата, сиз ушул ыйык жерге, Куран түшкөн жерге келдиңиз. Пайгамбарыбыздын денеси коюлган жерге келдиңиз туган. Şu пайгамбарыбыз айтат, эми бир дагы адам бейишке кирбейт ыймандуу болмоюнча, бир дагы адам ыймандуу боло албайт ал бири-бирин жакшы көрмөйүнчө. Буну ким айтты? Пайгамбарыбыз айтты. Өзүнө калаган жакшылыкты бирөөгө каламайын. Өзү эки дүйнөдө бактылуу болгонду кааласа, өзү умра кылганды кааласа, өзү жакшы жашоону кааласа, ошону да башкага каламайын. Бул полноценный мусулман болбойт. Калайт белең сиздин кайденеңиз кан ичкен, калайт белең сизди келиниңиз кыжалат кылган, калайт белең сизди досторуңуз сатып кеткенин, калайт белең сизди жөн жерде деле артыңыздан бирөө жалоого жапкан, калайт белең сиздин көзүңүздө бирөө сизге ушак кылган. Ошону каалабайт белеңиз, ошону башкага да каалабаш, бул мусулмандын сыфаты экен дейт. Ошон үчүн туугандар, ушул жерде отургандардын баары мусулманбыз. Биз ушул компаниянын жетекчибиз ушул Мухтар устаздан, Алла разы болсун, ушул устаздан сурап кичине сиздерге бир компания боюнча айтып берип коелу, тактап берип коелу. Биз 2010 жылы болсо керек Бангладешке 40 күнгө даватка барганбыз. Ошол кезде Мухтар ажыны көрөт элек. Мухтар ажы, Макмулдамулла дегендерден Алла разы болсун. Ошол жакта биз намазды окуй албай жүргөндө бизди ушул жактан жаш, канча 21 жашыбыздагы канча бизди Ташкилде ушул Бангладешке алып барган мына ушул Мухтар устаздар болгон. Аллах Таала жашоосуна өмүрүнө береке берсин. Кыргызстан үчүн канча мээнет кылышты, канча пайгамбарыбыздын мээнетин жеткизишти. Аллах Таала кабыл кылсын. Мына ушундай устаз менен келдиңиздер, а? Бул жакта Ильяс ажы бар экен, анын устазы бар экен. Кыскасы бул жамаат ушундай бир ынтымактуу жамаат. Канчалык ынтымактуу болсок, ырыс алды ынтымак деп коет го, бирок ырыстын алдын биринчи жамаат ынтымак болуш керек экен. Жамаат ынтымак болсо ушундай береке болот, ушундай мындай рауза болбой атыр деген жерден ачылып кетет. Рауза билесиздер да. Менин үйүм менен минбардын ортосу бейиштин бир бакчасы деген да. Ошол жактан кээде жамаат кагаз чыкпайт ба? Жамаат чачырап, бая жамаат ынтымактуу жоктугунан себеп. Ынтымак боло берсе, башы бириге берсе, устаздарды уга берсе, айткан убакта чыккыла, чыккан убакта чыккыла дей берсе, жамаат берекелүү болот экен тууган. Урматтуу туугандар, эми бул жерде Аллах Таала айтат, инсан билип койгун, бир болот сенин каалооң, бир болот менин каалоом. Бирок баары бир болот менин каалоом дейт. Аллах Таала Али Имран сүрөсүнүн 6-аятында айтат, Аллах Таала силердин ичи, Аллах Таала энеңердин ичинде өзү каалагандай келбет берген. Алишер Усманов деген бай бар, билсеңиздер керек, а? Ол Газпром хозяйынын акчасы аябай көп адам, аябай көп жакшы иштерди кылган аналарыбыз. Балким биз аны ээрчип ошонун кайрымдуулук иштерин көрүп кылабыз да. Аябай алар 1000 кишинин көзүн жазат, азиз көздөр. 1000 киши почкасы менен ооругандар жардам берди. Ушу Андижанда отурганда айткан экен, досторчу. Аке, сиз ham зорсуз, хамма пулдарым бар. Бактылуу инсансыз сиз, а деп. Токтой тур деп. Канча балаң бар сенин? 4 балам бар. Аллага касам, Аллах Таала мага бир бала берсе, мен мына бүткүл байлыгымды бергенге дайыммын.
Аллах Таала Куранда айтат, Аллах Таала кааласа кыз берет, Аллах Таала кааласа бала берет, Аллах Таала кааласа экөөнү тең берет, Аллах Таала кааласа экөөнү тең бербей коет. Ошондой эле тууган, Аллах Таала кимди кааласа бул жака чакырат, кимди кааласа чакырбай эле коет. Ал өзү каалагандай кылат. Ал кимди кааласа өмүр берет, кимге кааласа өлүм берет, кимди кааласа тозокко киргизет, кимди кааласа бейишке киргизет. Ал өзү каалагандай кылат. Ал ошо өзүнүн каалоосу менен сизди бул жерге чакырды. Бул Алланын чоң неаматы. Аллах Таала Куранда айтат, биз берген неаматты эзепке салсаңар, эзептеп бүтө албайсыңар дейт. Ошондо эң чоң неаматы караңыз. Эми ушундай биз жамаатты тозуп атабыз. Понедельник күнү келет, четверг күнү кетип калат. Суббота күнү келет, понедельник күнү кетип калат. Аллах Таала күндөрдөн эң ыйык кылып жума күнүн тандаган экен. Айлардан эң ыйык кылып Рамазан айын